Менде суроо мына Кыргыз Республикасынын жол фонду жөнүндө мыйзамды толуктоолорун колдойм, бирок сунушталып жаткан редакцияда мына 3-чү беренесинин 2-чи пунктунда жол фондунун өндүрүштүк чарбалык ишин камсыз кылуу үчүн мезгилдүү басылмаларга мына маалыматтык бюллетень адабияттарга акча каражатын бөлүү деген ченемди алып сонууну сунуштайм мен. Себеби деген азыр эми мына өзүңүздөр билесиз, бул мурдакы редакцияда да болгон. Бул жерде мына жазылып турат да, урматтуу замминистр, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар чөйрөсүндөгү айрым укуктуу органдардын өндүрүштүк чарбалык ишин камсыз кылуу үчүн зарыл болгон тармактык мезгилдүү басылмаларды чыгаруу, кызматтык адабияттарды, китептерди, колдонмолорду, ченемдик техникалык документтерди, стандарттарды, маалыматтык бюллетендерди жана ушуга окшогон продукциялар даярдоого, басып чыгарууга каражат деп атат да. Эми азыр мына санариптик заман болуп атканда, мына санариптер иштөө болуп атканда, ушул бардыгы эле компьютерде, интернетте болуп калды. Буларды эми бюллетенди ким окуйт? Шарибек Кыдыршаевич, мен кичинекей түшүндүрмө бере кетейин. Бизде биринчи кабыл алган жол фонду жөнүндө мыйзамда ушул жол фондунда топтолгон акчалар каражатынан ушул 9 статья боюнча тарачууда. А бул азыркы редакцияда тескеринче ошол калган статьянын баарын алып салып, бизде эки эле статьяны калтырып атабыз. Тескеринче бул жол фондунда ошол топтолгон акчаны жолго гана пайдалануу. Бул автомобиль жолдорун долбоорлоо, куруу, карап күтүү, оңдоо жана реконструкция өнүктүрүү үчүн. Экинчиси бул автомобиль жолдорун курууда, оңдоодо жана күтүүдө материалдарды сатып алуу. Жана күйүүчү материалдар сатып алуу. А калган статьянын баарын тең бюджеттен деп башка статья которду. Жок, мен эми карашы кайсы жактан болгон кезде дагы бул жерге азыр мына редакциясына берип атат да. Бюджет деп жазылып турат, жакшыраак карап көрсөңүз. Эми бюджет болгон кезде дагы да, бюджет болгон кезде дагы или фондтон болгон кезде дагы ушу бюллетендерди ким окуйт азыр санаптар иштеп болуп атканда? Азыр бюллетендерди чыгарып коесуз, сиз окуйсузбу, окубайсызбы? Ооба. Жок, бул мыйзамда ошо жол фондунун статьясын алып салып атабыз. Жөнүн эле. Ошону ошол жактан окуп алсын. Анан кийин аны жанагы 100 бет болгон болсо 100 бет бюллетень чыгарабы эле. Азыр биз жанагы материалдарды деле компьютерден окуп атпайбызбы? Анан кийин аларды распечатка кылбай элечи, кагазды үнөмдөө негизинде. Ошондуктан ушуну алып салгыла. Экинчи, мына жанагы жол фондунун түзүүнүн максаты бул жол инфраструктурасын өнүктүрүү, республикалык жана жергиликтүү маанидеги жолдордун сапатын жана коопсуздугун жогорулатуу, транспорт инфраструктурасын өнүктүрүү менен бирге экономикалык өсүүгө жетишүү, бул акы төлөнүүчү жолдорду куруу жана каржылоо системасын жөнөкөйлөштүрүү болгон. Тактап айтканда, мисалы кандайдыр бир жаратылыш кырсыгы 100 бергенде ыкчам түрдө каражат бөлүп, кырсыктын кесепеттерин жоюу. Азыркы учурда жол фондунун каржылоосу Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги аркылуу жүргүзүлөт. Жол фонд ушул иштерди ыкчам жүргүзүүнүн негизин кылыш үчүн бул сөзсүз Министерство финансовго кайрылып, ошолор аркылуу гана чечип атат да, финансы министрлиги аркылуу гана чечип атат. Буну жанагы соцфонд сыяктуу эле каржылоону өткөзүп туруп, өздөрүнө жол фондунун бюджетин ачып туруп, бюджет кылыш керек да, менин оюмча. Эң туура. Өзүнө берчи. Замминистр айтсаңыз сиз. Ушул сунуш кандай? Шарибек Кыдыршаевич, сиз туура айтып атасыз. Мен азыр башынан тактоо иретинде айтып кетейин. Жана Мурат Жанышбек айтып кетти. Бизде жол фонду мыйзамында эки негизги берене бар, экинчи, үчүнчү. Биринчиси жол фондунун киреше булактары, кийинки беренеде ошол киреше булактарынан түшкөн каражаттардын чыгымдалышы. Азыркы мыйзамда биз ошол чыгымдалып аткан 9 бөлүктөн турса, ошону кыскартып 2 бөлүккө алып келдик. Бул жол фондунун каражаттары жолдорду только курууга гана жумшалсын деп атабыз жана ошол курулуш иштерине кете турган материалдарды сатып алууга. Андан сырткары 3 беренеси киргизилип атат. Ал жерде жол фондунун өзүнүн секретариатынын кармоо боюнча сөз жүрүп атат. Себеби дегенде жол фондунда бүгүнкү күндө 16 киши иштеп келатат. 16 кишинин содержаниясын каржы министрлиги тарабынан каржылансын деген норма кирди да, болду ушул эле. Ал эми сиз айтып аткан жол фонду өзүнчө социалдык фонд
сыяктуу бөлүнүп республикалык бюджеттен өзүнчө болушу боюнча дагы биздин пландарыбыз бар. Буга чейин бул маселени биздин министрлик көтөрбөй келген. Себеп дегенде биз жол фондунун киреше булактарын түптөө боюнча гана акыркы 2-3 жылдын ичинде иш алып бардык да. Бүгүнкү күндө 25 жылга 7,5-8 миллиард жол фондунан акча каражаттары түшөт деп болжолдоп атабыз. Эгерде биз каржы булагын мындан дары 10 миллиардтан ашыра турган болсок, ушул сиз айткан маселеге кайрылып келсек болот. Ооба, жол фондунун бюджеттик тутумунан чыгарыш керек дагы, отдельно кылыш керек, соцфонд кошотупчу. Ошондо өзүңүздөрдө расходный часть дагы өзүңүздөрдө болот дагы, расходный часть дагы өзүңүздөр карап иштетесиңер, ыкчам иштетесиңер да, ошондойчу. Туура. Ошондо мына бюрократия дегенде азаят, бири-бириңерге кат жазуулар азаят да. Рахмат.